турап, бирөөнүн адамдын пикирин эсептеп, анан адам колдоп койсо экен, адам жардам берсе экен дегенбиз да. Анан биринчиси ушу жараткандын колдоосу менен мен жасай алам. Адам ушунчалык 1 мүнөттө канчалаган программаны жасаган, ойлоп тапкан, компьютерди ойлоп тапкан адам кантип бир жөнөкөй ийгиликти жасабасын деп ишенишибиз керек го. Анан бири-бирибизге мотивация берип, дух беришибиз керек. Анан жалпы ушу коомчулукка эми силер азыр жакшы кеңеш айтып деп калдыңар, учурдан пайдаланып айтайын. Жөнөкөй нерседен бири-бирибизди баалоо жок болуп атат да. Мен өзүм машина айдай албаган үчүн, уна жакшы айдай албайм, коркуу бар. Коомдук транспортко көп эле түшөм. Ошо коомдук транспортко түшкөндө өзүнүн эшиктен киргенде улуу муңга тура калган жаштарга алкоо жок да. Ой, рахмат, сени тарбиялаган ата-энеңе рахмат. Тарбияң бар турбайбы деп койсоң, бедел баркың түшүп, убактың кетип калабы, же маршруттан кеч каласың. Рахмат деп койсоң, тиги дагы ошону кылгысы келет. Тим эле тиги карыз 500 сом бергендей бар, ордуна отурганда менин жүрөгүм ооруйт да. Келгиле ушундай нерсени жайылталы. Жөнөкөйдөн баштайлы. Мен уялбай эле ошол коомдук транспортто эле баштайм. Рахмат деп койбойсузбу депчи. Эмнеден уяласыз? Уялбай эле жасайм деп атпайсызбы? Уялганыңыз эмнеден? Эмнеден уяласыз? Мен эмнеден уялам? Мен мамлекет үчүн, эл үчүн, коом үчүн жалындуу сөздөрдү эле сүйлөй беребиз го. Анан жөнөкөй майда барат, өзүмөн баштап атам ошол нерсени. Мен коомчулукка мотивациялык лекция өтөм да, 300-400 адамды алып кирип алам. Ошодо айтып аткан сөздөрдүн баарын өзүм алып келип атамбы деп ошого карап түздөнүп, ошол марканы сактоого аракет кылам. Эгерде ошол жерде бир жолу аткарбай калсам, ошондон өзүм кечке уялам да. Балким ошентип талап коюшубуз керек го. Аткарбай калганда кээ бирде өзүңүздү жазалган күндөр болобу? Кантип жазалайсыз өзүңүздү мисалы үчүн? Бир ишти пландадыңыз, ал аткарбай ишке ашпай калды, же жалкоо болуп кеттиңиз, же жалкоо болуп кеткенде гана жазалайм да. Анан абычный демейде айтышат, ушу кандай кыласыз, кантип үлгүрөсүз. Бир эки иш баштап үлгүрө албай бир жалкоолонуп калган болсом, анан өзүм жазалап 3-үчү иш кошуп берем да. Ушуну да жасагын Нур кыз депчи. Анан ушул убакка чейин мен эртең менен ушу көп балалуу эне катары 3-4 жерде жумушта иштедим. Райондорго командировкага көп чыгам, бирок төшөгүмдү жыйыштырбай, ичкен чайымды, пияламды жууппай чыгып кеткен учурум боло элек. Ошого убакыт таппаган адам көчөдөн башка нерсеге убакыт таппай эле койсун. Таппайт ал эч качан. Жөнөкөйдөн баштайт. Жөнөкөйдөн баштайт. Майда нерседен, Анан дагы жогоруда эч айтып калбадыңызбы, баягы көптөгөн жаштарга деги эле лекцияларды өтөм деп. Анан ошол жерде баягы суроо салгым келет, деги эле өнүгүүгө карай умтулган жаштар канчалык деңгээлде болууда, мурункуга салыштырмалуу да? Абдан кубанам, көп. Барга кубана билүүбүз бакыт да. Бар нерсеге кубана билүү кийинки барды пайда кылат. Мен биздин убагыбызда жаштар эптеп моуну бүтсөм элеби, анан бир жерге барып, Россияга барып тыйын тапсам элеби, аргасыз болуп калган да. Мисалы бир курстан 10 группа болсок, ошонун 5-6 эле түштөнүүгө, тамакка танууга барган учурлар болот эле. Азыр Кудайдын кулагы кубансын, жумуш көп, киреше көп. Анан бир китеп үчүн 5 сааттап кезекке турчубуз. Азыр ушундай кылып туруп интернетте жазсаң бардык мүмкүнчүлүк бар. Балдарда өнүгүү, билимге болгон кызыгуу көп да. Мисалы жөнөкөй ошондой мотивациялык лекция берсең, убактысын таштап, башка ишин эми үйүндө отурса болот, уктаса болот, сүйгөн кызына барса болот, балким көйнөк тиксин. Бирок ошого келген жаштардын санын көрүп, мен аябай кубанам. Биздин Кыргызстандын келечеги ошол жаштар. Мен Бишкекке барган сайын азыр уланып калыптыр кайра. Ала Тоодогу китеп окуу, Ала Тоо аянтында китеп окууга катышып келем. Мурун ол жерге китеп окумак түгүл, кыздар эми бири-биринин колун селкинчек аттырып эле сүйүүсүн арнаган жер эмес беле. Азыр ошол күнүмдүк маданиятка кирип калгандыгы мындан да чоң маданият, мындан да чоң ийгиликтүү Кыргызстан келе аткандыгынан кабар берет. Нуржигит Кадырбековичтин бир жакшы сөзү бар. Кимдир бирөө жыл Элбирс секиригин жасап өнүгүп аткандыр Азия мамлекеттеринен. Кимдир бирөө аябай чоң бир поезд болуп өнүгүп аткандыр, бирок Кыргызстандын жаштары бул Азиянын арстан ойгонду. Биз башкалар суктанган, эли өнүгүүдө жашаган бактылуу Кыргызстанды курабыз. Ага ишенип аракет кылышыбыз керек ар бирибиз. Түшүнүктүү. Анан бирок тескерисинче башкача ойлогондор деле бар да, жаштар деле эмес, мисалы үчүн чоңдор деле. Бул тагдыр болсо эмне кылайын? Ушундай жазып койсо отуруш керек. Бешеме жазып, мен ушундай экенмин, отурушум керек. Сиздин оюңузча тагдырды тартса болобу, же ал бешенеге жазылган ошондой жаралганбы? Эми европалык ойчулдардын оюн карасаң деле, аябай күчтүү философтордун оюн карасаң деле, биздин динде карасаң деле, тагдырга
өзүңүн салымың чоң деп айтылат да. Сен өзүң эмгек кылсаң, мүмкүнчүлүк берилсе, ошону кылбаган болсоң, анда тагдырдын өзүбүз куруучусубуз да, кошумча куруучу. Ошол жазылган нерсеге биз ошого болуптур деп эле кабыл алып коюшубуз керек. Жок деп, мисалы, сизге деле сиз бирөөнү аябай мүмкүнчүлүк бердиңиз, колуна акча бердиңиз, бизнес башта дедиңиз, анан буну баштасам деле байбай турбайм деп жата берсе, сиз жакшы көрөсүзбү, жаман көрөсүзбү? Жок. Тагдыр деле ошол сыяктуу бизди жаман көрөт да. Бул мүмкүнчүлүк берсем, тирүүлүк берсем, 6 колу 12 сан аман туруп ушуга умтулбаган болсо, анда бул ушул жаман эле тагдырга татыктуу деген чечим чыгышы мүмкүн деп ойлойм. Эми бардыгы жараткандын колунда, бирок биз ага болгон аракетибиз аны сөзсүз өзгөртөт. Демек, бир гана аракет кыла бериш керек, алдыга карай. Бирок Нуркызы эжеке, сиз ушунча ийгиликке жеткенден кийин таштак жолго түштүңүз, жаңгырда калдыңыз, отко түштүңүз, муштум жедиңиз, ошондой күндөр болду да. Ошондой күндө дагы сизге эмне күч кубат берип турду бул жакта? Эмнеси түртүп турду? Эмне болду? Кантип жетип келдиңиз бул жака? Бала кезден ушул бизди апам ушинтип тарбиялачу да. Эгерде бир кыйынчылыкка түшсөңөр, анда сүйүнгүлө. Эртерээк болуп атат бул сыноо. Силер билип калдыңар, бул тажрыйба болуп калды. Кийинкисинде бул нерсени басып өтүү оңоюраак болот. Мен ушул агамдын жакшы сөзү бар. Ар бир белген жашоого келген проблема бул мүмкүнчүлүк. Сен ошол проблеманы айланып өтө аласыңбы? Сен ошого жеңе аласыңбы? Сен ошого эрктүүсүңбү деп. Биз Айтматовдун чыгармаларын окудук. Буга чейин баягы социалисттик эмгектин баатыры, бир сулуу, илимпоз, институттун директору, ректорлорун жаза турган болсок, Жөнөкөй Толгонайдан чоң образ, Жөнөкөй Сейдиден чоң образ жасаганы, анын турмуштун каршылыктарын менен муштумдарын дагы көтөрүп, Жөнөкөй билимсиз болсо дагы көтөрүп, алдыга умтулуп, жиреп, анан ошону жеңип чыгуу менен адам бойдон калгандыгы бизге стимул берет. Мен өз адабиятчы мугалиммин, университетте 21 жылдык тажрыйбасы бар, улуг окутуучумун, илим изилдөөчүмүн. Ошол багытта окуучуларга деле ушул багытта айтам да. Эгерде ошондой кыйын шартта Толгонай ошону жеңген болсо, биз ийгилик жаратчу мүмкүнчүлүктөр оңой эле го депчи. Анан мен бир нерсени билем, ар бир ийгиликке, ар бир турмуштун мушуна алып кайра муш берем, кайра таш берем. Мен азыр ошого жооп берем деп отурсаң, ошол жерде урушуп кала бересиң. Ит үрөт кээде бирөө кабат, бирөө тиштейт. Ушу таштап коюп алдыга умтулган кишинин ийгилиги болот. Анан кечирип салуу, ошол мезгилде таарынбай коюу, бул адамдын кийинки ийгилигине жол ачат. Таарынып алып, бул жерге бир килограмм жүктү алып жүрсөң, эми колуңа эле 2 килограмм ташты көтөрүп алып тоонун башына чыккан оңойбу же шайдоот өзүң чыккан оңойбу? Ошол сыяктуу деп ойлойм. Эми эжеке мындай суроо жаралды да, ошол эле кыйынчылыктарды жеңип чыгуу үчүн, мисалы, балага кичинекейинен тарбия берүүсү, анын тарбиясы да өзүнүн мааниси чоң болсо керек, өзүн өзү өнүктүрөм дегенге, деңгээлге жеткенге чейинчи. Анан ошол жерден суроо жаралды, деги эле ошол кыйынчылыктарды ар дайым жеңип чыга турган инсанды тарбиялап чыгуу үчүн эмнелерге маани берүү керек ата-энелер? Ооба, баланын тарбиясы боюнча биз мастер-класс өтүп, мынакей деп практикалоо айтууга бир аз эрте. Бирок биз аракет жолундабыз. Мен бала тарбиялоо боюнча келгенде ошол өзүмдүн ата-энемин, анан кайната кайненемин ыкмаларын, жолдорун карайм да. Алар биринчи ошол эмгекчилдиги менен, аракети менен, көтөрүмдүүлүгү менен өздөрү үлгү. Биз ошону колууга аракет кылабыз. Анан эмгек кылып, ошого чакырып бизди келсең мен жаныма кыл деген оңойбу же барып ону кылып кой десең барган оңойбу. Ошентип өздөрү эмгек кылып көрсөтүп үлгү болгондугу менен үлгү. Мен мисалы айылга барганда биз 4 келинбиз. Кайненем баягы балдар жыгылып калган болсо же камыр нан жаап аткан болсо бизден мурун жетет да. Ошол бизге үлгү. Ушул жашында кайненем 8 баланы чоңойтуп ушинтип аткан болсо, анда мен жүгүрүп барып эле кылышым керек. Апам 71 жаштагы аял. Анан айтат да, мен кылбасам ким деген сезим бар. Анан биз ошол нерсени апабызга карап түздөнүп, балдарыбызга ошол нерсени берүүгө аракет кылабыз. Ар бир аялдын, мисалы, тарыхта Каныкей, Айчүрөк сыяктуу сулуу айымдар толтура болгон, кара сордун сулуулар. Бирок тарыхта эмнеге калды? Ар бир кыргыздын жүрөгүндө эмнеге жашайт десе, алар татыктуу кыргызга уул тарбиялагандыгы менен, муун бала тарбиялагандыгы менен баалуу. Биздин деле максат ошол. Мамлекетке кызмат кыл, илимпоз бол, жаштарды бирок биринчи максатыбыз бала тарбиялоодо. Ушул багытта ата-энелерибизди, ийгиликтүү балдардын ата-энелеринин тажрыйбаларын сурап,
ошолорго карап түздөнүп аракет кылып келатабыз. Жакшы. Бирок кандай дегениңиз эжеке, азыр 21-кылым заман өнүгүп атат. Биздин өнүгүп келаткан жаштар башка Европанын заманына жараша ошондой шайкеш жашагысы келип атат. Бирок ата-энелер деген мурдагы калыптанган ошол бойдо калып кетти да, анан ошол эле тарбия айтып атпайсызбы? Ата-энени алдык, башка алдык, билим, өнүгүү деген ата-эне менен баланын ортосунда айырмачылыкты, айырымды пайда кылды деп ойлойм да. Буга сиз кандай жооп бересиз? Орустун белгилүү жазуучусу Тургеневдин Аталар жана балдар деген чыгармасы эмнеге дүйнөлүк классикалык окутулат? Улуу менен кийинки муунун ортосундагы талаш бул бүтпөйт. Бул коомдун айланасы. Тигилер ээ болор эскирди дейт, жаштар бузулду дейт. Бул болуп келиш керек. Себеби коом ордунда турбайт, өнүгүш керек. Анан сиз өзүңүздүн стилиңизге байланыштуу, сиздин үстүңүздө көйнөк мага жагып кийсем, экөөбүздүн дене келбетибиз окшош эмес да. Мен ошону өзүмө ылайыктуу өзгөртүп кийишим керек. Биз кээде ушу бирөөнүн үстүндө көйнөктү алып кийгибиз келет, ал тар келет, ал батпайт, ал бетибиздин өңүнө туура келбеши мүмкүн. Ошону алып, ошонун моделинде өзүбүзгө көйнөк иштеп чыгышыбыз керек. Биз деле ата-энелердикин алып сиңирип, анан ошону заманбап кылып берүүгө аракет кылышыбыз керек. Бирок бир нерсени айткым келет, менин өзү илимий ишим эң баалаган сүйгөн акын Сүйүнбай Аралиев да. Ошонун 100 жылдар мындан мурунда талаалар болгон ушундай 100 жылдар мындан кийин да ушинтип чыгат, ушулай деген нерсе бар. Ушул эле табигат, ушул эле жашоонун мыйзамы. 100 жыл мурун деле аял эркек ушинтип сүйүшчү, 100 жыл мурун деле эне баласын ушундай сүйчү. Болгону ошону заманбапташтырып, моделдештирип туруу ал биздин милдетибиз. Ким каалайбы, жаман көрөбү, жек көрөбү, мен үчүн жакшы мамлекет күчтүү кол башчылардын бири Владимир Ильич Ленин. Себеби күчтүү державаны курган. Ошонун айтканы бар. Коомдо туруп коомдон сырткары болуу бул күлкүлүү депчи. А эң коркунучтуу адам нейтралдуу адам деген. Мен эчтекеге тиешем жок, мен билбейм дейт го. Жок, аралашып коомдо салым кошуп, үнүңүн кошуп, көп болсо жек көрөт. Кийин түшүнүшү мүмкүн. Анан коом менен кошууга аракет кылыш керек. Мен айтып атам го, мен көчөдөн адилетсиздик көрсөм өтүп кете албайм. Эки бала урушуп атса сөз токтойм. Ай, мендей апаңар бардыр. Эмне талашып атасыңар? Сирия менен башкалар деле кечиришип атат. Афганистан менен Талибан кечиришип атат. Силер урушпагыла деп мен айтам. Ошону 90% жаштар угат. Түшүнүктүү. Адилеттүүлүк жөнүндө сөз кылдыңыз. Эми балким ошол мамлекеттик кызматка көтөрүлүүңүздү, мамлекеттик жумуштарга аралашууңузга балким ушул адилетсиздикти жоюу максатында кетип бараткандырсыз балким. Мисалы мен филолог болууну, анан ушу илим тарабына кетүүнү балким мен өзүм тандагандырмын. Бирок журналистика мени тандаган да. Негедир ушу барыш керек болуп, 3-4 жол тагдырым кесилишип анан ушинтип барып калып, анан бир жол менин тагдырым болуп калган да. Ошол сыяктуу эле мамлекеттик саясатка мен баягы элдин көйгөйүн ичине билген адам катары барып, анан андан нары барышым керек окшойт деген чечим менен кетип барып калдым. Анан бир нерсени ушул апамдын тарбиясы бизде эч качан жумуш сурап барба дейт да. Мен ушул жумушка алыңызчы, бериңизчи деп сурап барба. Сураган жумуштун берекеси болбойт дейт. Менин билим менен тажрыйбама ишенип, ошол чакырып, ошол жерге койгон жетекчилерге, устаттарыма ыраазычылык билдирем. Колдон келишинче ошол жерде дагы бар сунушумду. Жетекчи болобу, ким болобу, менин коллегам болобу, чындыкты, адилеттүү ойлорумду, анан менин тармагым болбосо да менин салымымды кошууга аракет кылып келатам. Аны менин кесиптештерим, замандаштарым жалган айттырбайт. Ийгиликтериңиздин арты сиздин кызмат ордуңуздун көтөрүлүшүнө алып келип атат. Бирок ар дайым биринчи тепкичтен экинчи тепкичке көтөрүлүп атканда, ошол кызмат ордуна көтөрүлүп атканда сизде коркунуч болобу? Кандайдыр бир жоопкерчилик, ушунча эле мага ишеним артып атат, мен ушул нерсени жасай алам. Коркунуч болобу? Эгер болсо, аны кантип жеңесиз коркунучту? Көбүрөөк жоопкерчилик болот. Баягы кара чегирткеден корккон киши буудай экпейт да. Эми ошол жерге аралаштыңбы, сени ошол жерге чакырып атабы? Мамлекеттик деңгээлде өтө чоң бир кызматта иштебесем дагы, жергиликтүү бийликтерде ушундай бир кызматтарды аркалап атканда жоопкерчилик болот. Жоопкерчилик болот. Мен ошону кыла аламбы? Же мен ошол берген өкмөттүн маянасын жөн эле чөнтөгүмө салып кетип атамбы деген жоопкерчилик болот. Ал жоопкерчилик деген бул жакшы нерсе. Анан дагы Нуркыз эчке кечээ сизди баягы эфирге чакырганда эле мен да ушул суроону берем деп ойлонуп койдум эле. Деги эле азыркы убакта азыр мына заман ар тараптуу өнүгүп келип атпайбы? Анан ушул доордо деги эле аялдардын өнүгүүсү, аялдардын билим алуусу боюнча да кененирээк токтолуп өтүңүзчү. Канчалык деңгээлде маанилүү деги эле ошол боюнча жалпы эле теле көрүүчүлөргө өзгөчө айымдарга? Мен азыр эле айтып өтпөдүмбү? Жаштарга аябай сонун мүмкүнчүлүк. Ошонун арасында эле аялдарга сонун мүмкүнчүлүк.
бүгүн мындан бир 2 кылым 3 кылым мурун акылы идиреги билими бар болсо анда биз сизди угалы, сиз жол көрсөтүңүз, анда биз кабыл алууга даярбыз деп мырзалар, кыргыздын мырзалары Курманжан Даткага, Жаңыл мырзага, андан кийинки мынау Түмөнбаеваларга жол бере турган болсо, бүгүн андан да чоң мүмкүнчүлүк бар аялдарга. Кайсыл аялга бут тосулуп атат азыр? Мейли аны сен диний ишенимиң, мейли сен кийген кийимиң, кайсыл жердик болгонуң, сен көп балалуу энесиңби, бирок ким бут тосуп атат? Иштеп атпайлыбы? Ошол сыяктуу эле аялдардын өзүнүн өнүгүүгө бул берилген эң чоң мүмкүнчүлүк. Биз ошону пайдаланышыбыз керек. Бирок мен бир нерсени кээде ушу консерватор болуп кетем, замандын агымынан калбасам дагы, аял менен эркек бул коомдо карама каршы душман эмес. Бул коомдун инь-ян сыяктуу, күн менен түн сыяктуу бири-бирин толуктап турган нерселери. Эркек өнүгүп кетти, биз калып кетти. Эркекке баш ийбей эле өзүбүз мынтебиз, жок. Бири-бирибиз менен шайкеш болуп. Менин дагы эң сонун мени колдоп турган жолдошум бар. Мага тарбия берген атам бар. Мен ошого карап түздөнгөм. Силер сыяктуу энелерим, кесиптештерим бар. Азыр эфирди же Азамат, же сен эле алып барсаң кызыктуу болот беле? Азыр экөөңөр турган үчүн аялдын, эркектин көз карашы, экөөнүн тең өңү, жүзү, үнү чыгып аткан үчүн эфир мындан да кооз. Ошон үчүн мен ойлойм, аялдарга ушундай мүмкүнчүлүктү мырзалардын колдоосу менен биз өнүгө берели. Бирок айымдарыбыз айтат да, бизге эркектер жол бербесе эмне кылалы? Мен жолдошум чыгарбайт, мен атам чыгарбайт, мен агам үйдө отур дейт, сен тигини кыл дейт, сен тигини кыл деген айымдарыбыз жок эмес, бар. Ушул нерседен суроо жаралып атат да, эгер аял кааласа жасай алабы? Эгер аял баарын ошол мен кыла алам деп көз жетсе, баарын аткара алабы? Эми кечээ пандемиялык кырдаалды көрдүк, сөзсүз эле көчөгө чыкпай иштесе деле болот экен да. Онлайн канча окууларды бүтүрдүк. Онлайн канча нерселерди ишке ашырдык. Бурун барып эле ушул командировка кетирип эле акчаларды кетирип жүргөн нерсе бүгүн түз эле техниканын мүмкүнчүлүгү менен ишке ашып атпайбы? Университеттерде мамлекеттик сынактарды тапшырдык онлайн. Ошол сыяктуу эле аял чындап эле мүмкүнчүлүгү болбой атса, ооба, сен эркекке физикалык жактан окшош эмессиң, сен боюңда болушу мүмкүн, сен бала эмизесиң, бала көтөрөсүң, бирок онлайн ушул нерселердин баарын аткарууга, анан өзүң көрсөтүүгө, ынандырууга мүмкүнчүлүк бар да. Менин ошо аял кишилерге, кыздарга эң жакшы колдонгон бир жакшы сөзүм бар. Пайчечекей, канчалык назик, кичинекей, алсыз болбосун, өзүнүн назиктиги менен кыштын карын жеңип жазды алып келет да. Аял деле сөзсүз эле сен тирешип кач, мен көчөгө чыгам, мен жиним келип калды азыр дебестен эле мен ошону кылайын десем эмнеси жаман, мен мындай кылайын, болуптур, бүгүн туура келбей калды, эртең мындай кылайлы десе, ал эркек деле адам да. Мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Сонун. Эжеке, азыр эми артка кайталы, мисалы үчүн журналистти биринчи ошол микрофон кармап, текст окуп, текстти жаттап, дикторлук кызматты аркалап, анан операторлор менен кошо кабарчы болуп чыгып дегендей, ошол күндөрдү сагындыңызбы? Кадимгидей микрофон көтөрүп, чуркап барып, материал даярдап келип, аны окуп, эфирге бериш керек, шашып бол тез түз эфирге өтөт, тез бер деген күндөрдү. Мен студент мезгилде атам өнөкөт оору менен ооруйт эле. Ошон үчүн мен ошол журналисттик кабарчылыкты аркалабай калдым. Себеби мен биринчи курстан баштап аралашкам журналистке. Мен диктор катары келгем эфирге. Диктор катары келдим, алып баруучу катары. Алып баруучу катары аркалап калдым. Кийин университетти бүтүп эле мен университеттин деканынын орун басары болуп калдым. Анда да ошо алып баруучулук катары кеттим. Бир гана жолу ушул эне болуп туруп энелерге кошкон салымым болсун. Кыргызстан Асылзат айымдары коомунун жетекчиси катары болсун деп мен Асылзат айымдар деген программа жасагам. Ал чоң эле тажрыйбалуу болуп калган 2014-жылдан баштап 17-жылга чейин. Ошондо микрофонумду алып алып, энелерди үйүнө кыдырып жасап келген учурум болду. Ошол энелердин сөздөрүн, ошол энелерге барып кыдырып, жанында отуруп, алар эң жакшы тамагын бергиси келет. Сен ошону эфирге чыгарып жакшы сөзүн уксаңчы. Ушундай бир тамекичи болгон энелер бар. Акылдын кени, илими жок болсо да билими чогулуп калган. Ошондой аялдар менен сүйлөшүп, кыдырып, эфир тартып келгенди сагынам азыр. Телевидение бир Олжобай Бубатаев деген менин устатым айткан сөз бар. Оору, бул бир оорусаң өнөкөт оору айыкпайсың дегенчи. Мен албетте сагынам эфир. Эфир деген бул сен берде сүйлөп атсаң, эфирдин аркасында ушул жерин туура айттың Нуркыз. Кайра чыгып калдыңбы Нуркыз? Ушул жери ката болуп калды, кошулбайм деген элдин деми, көрүүчүнүн деми башка эч жерден кездеш турбай турган бир дух да. Мен сагынам. Бирок ошол дух кээде жылдыз оорусуна да алып барышы мүмкүн да. Жылдыз оорусу менен оорудуңуз беле? Жок. Мен жылдыз оорусу менен ооруган жокмун. Мен көптөгөн журналисттерди өзүм тарбиялап окуттум, кайра филология факультетинен. Ошолор айтып калат, эжеке, бүтсөк эле сиздей басабыз, сиздей сүйлөйбүз, сиздей кийинебиз.
анан сиздей жүрөбүз дешибиз. Анан жаныңызга барып кийин кесиптеш болуп калгандан кийин карасак, такыр жөнөкөй экенсиз депчи. Анан мен ушу 21 жылдык тарыхымда бир да жолу студент сен карап тур, эшикке чык, азыр мен сага баа койбой коем, анан айдалып кетесиң, анан менин ким экенимди көрсөтөсүң, окубайсыңбы, бети жок, атаң акча берип атса деген сүйлөмдү айткан жок. Күлүп отуруп сурайм, мүмкүнчүлүк берем, дагы подсказка берем, эшикке чыгып даярданып келдиң. Ошондо да кылбаган адамды урушпай жыгып коем. Мен ошондой болгон жок. Мен Жылдыз Орус менен ооруган жокмун. Ошол нерседен мен ийгиликтүү өттүм деп эсептейм. Оорусак, биз оорусак болот эле. Анда бир эле телеканал бар эле. Ош 3000 телеканалына мен келгенде жалпы түштүккө гана чыкчу эле, бирок Кыргызстанга аналитикалык 30 мүнөттүк программа менен Бишкекке КТРден жарым эле саат чыкчу. Мен ошону алып барат элем. Мен ошондо чыкканда эле жүгүрүп чыгып эле режиссер эжелерибиз, чоң эжелер ошол жерде иштеген. Катардагы кабарчылар бир нерсе алып келип берип койчу, суу алып келип берип койчу, ошону кылчумун. Мен университеттин деканын орун басары болуп турганда келип, ошол жерге келип, сен бизден гонорар албай эле койчу, сен тиякта айлыгың көпсө, мейли деп папка толтурбай кетип калышым. Мен Жылдыз Орусу жок өттүм деп ойлойм. Анан Оштун шаардык кеңештин тарыхында мен сураштырдым, мага чейин Байыш Төлөнов деген бир күн болуп, анан шайлоо бузулуп калган экен. Мен биринчи журналисттердин арасынан чыккан депутатмын. Мен аны деле колкоо кылып бир жерде айткан жокмун да. Бул пешенеме жазылган нерсе. Мен ошого жоопкерчиликтүү марканы кармаш көрөм. Жогоруда өзүңүз айткандай эле сизден чындыгында жөнөкөйлүк сапатты биз да көрүп турабыз. Анан ушул жерден суроо салгым келет. Ал эми өзүңүздүн адамдардагы баалаган сапатыңыз өзгөчө кайсыл сапатын баалайсыз адамдарда? Азыр адамдарда мен жүрөгүмө Азамат экөөбүздүн да YouTube каналында бир маегибиз бар. Аябай көп көрүүлөрдү жаратып, көп талкууну жаратып. Ошол жерде да айтканым бар да. Адамдарга 101 жолу жардам бер, бир жолу колуң бошобой калсын душманда. Ошо баалуулук деген, святой деген нерсе болот да бул жердечи. Бул бир мезгилде мага момундай кылган, бүгүн бошобой калды болуш керек деп адамды кемчилиги менен сүйүү, бул адамдагы жакшы касиет да. Анан бир жолу болбой калса эле кечип, жашоодон чийип, дуалдарга жөлөнүп, душман айтып, бир командага келдиңби? Сенин пикириң келишпей калдыбы? Сулуу келдиңби? Сулуу кет да. Кандай келсең, кандай кете билүү, бул сөзсүз соттошуп, мен сырын айтып коеюн эми, бомба жарам деп кетишет да. Мен ушул касиеттерди көрүп уялам. Кайра келишиңди ойло деңиз, Жок, келишиңди эмес. Бир мезгилде жакшылыгын көрүп келгенсиң да ал команда. Унчукпай эле кете бер. Анан сен билип койдуң болгон ал кандай адам экенин. Ошол сыяктуу адамдарда адамды кемчилиги менен баалоо болмоюнча бул коомдо биз ийгиликтерибиз жаралбайт да. Анан майда чүйдөдөн бийик турууну үйрөнүш керекпиз. Неге Японияда, неге Европада, неге дагы бир жерде өнүгүү болуп атат десе, алар отуруп алып, кечээ мага тойдо момундай устукан бербей калды, анан момундай бийлесем эме гүлдү жолук салбай калды дегенден бийигирээк ойлонгон үчүн аларда ийгилик болуп атыптыр да. Келгиле ушул нерселерди басып өтүүчү, айланып өтүүчү мезгил жетти. Ал мен азыр кыргыз тили коомунун вице-президенти катары айтам да, башка улуттун өкүлдөрү ырдаса, сүйүнүп кетип кыргыз тилинде ырдаса, белек берип ошону майрам кылган этап өттү. Бул 89-жылы болчу. Бүгүн мамлекеттик дух катары аны колдоонун чөйрөсүн кеңейтиш керек депчи. Анысы карындай биз устукан менен көйнөккө тарынуучу ал кетти 50-жылдарда жылдарда. Бүгүн биз андан бийигирээк нерсени ойлой турган мезгил келди. Мен ошол нерсени көрө албай калганда жүрөгүм ооруйт. Мен ошол нерсени кыла алам, сактайм. Көп нерсени сактабай калышым мүмкүн, бирок бир жолу жакшылыгын көргөн адамды тээп кетпегенге аракет кылам. Сонун. Баштапкы жоопторуңузда бар бир эне болгонуңуз үчүн айымдарга ыктап, энелик мээримиңизди берип, анан жана эне жөнүндө Асыл зат программасын даярдадым деп атпайсызбы? Эми ошол эне жүрөгүн айтып өттүңүз да, эне жүрөгү эмнени каалайт? Сиздин жүрөгүңүз эне жүрөгү эмнени каалайт өзү? Ар бир эле. Эне жүрөгү тынчтыкты каалайт. Эне жүрөгү аманчылыкты каалайт. Мисалы эртең менен намазда дуа кылганда бүтүн дүйнөгө көрдүк, дүйнөдө тынччылык болбосо сенин тынчтыгың арзыбайт экен. Бир пандемия чыгып, адамзаттын коомчулукта дүйнөдөгү бири-бирибиз үчүн ынтымак, тынчтык маанилүү экендигин көрсөтүп койду. Бул тарбия болуш керек. Бүтүн Кыргызстандагы тынччылык менен аманчылыкты, ар бир эненин бактысын, ар бир баланын узун өмүрүн, ошонун арасында менин балдарымдын өмүрүн каалайм да. Менин апам деле ошол нерсени айтат да. Ошон үчүн мен ойлойм, апа жүрөгү тынчтыкты, бакытты каалайт. Ар бир апанын жүрөгү тынчтык менен бакыттан кубанып турса экен деп айтат. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз болсо түз эфирдеги маалымат музыкалык программабызды улантабыз. Студиябыздын коногундагы бир эсиңиздерге салалы, мамлекеттик кызматкер, журналист, филолог, юрист Нуркыз эжекебиз биздин студиябыздын коногу.
Манайыңыз жакшыбы? Эң сонун. Жакшы, эми маегибизди дагы улантып барайлы. Дагы бир сонун суроо бергим келип атат. Негизи эркек киши мактоо менен жашоого умтулат экен, балдар болсо сүйүү, мээри менен жашоого умтулат экен да. Ал эми аял киши кантип жашоого умтулат? Аял киши анда балдарын сүйүп, эркекти мактап жашаш керек да. Аял киши деле ая деп айтылып турбайбы? Аял аяганды жактырат да. Аяганда эй бечара деп эмес. Ошого бир алсыз экендигин, анын бүтүндөй түйшүк, акы төлөнбөгөн жумуштарды аркалап аткандыгын баалап коюп эле болот. Анан аял деле дегеле адамдын бардыгы мээрим, жакшы сөз, нерсеге жакшы да. Мисалы жөнөкөй нерсени эле силерге жумшак айтса жагабы, же акырын түшүндүрүп айтса жагабы, же урушуп кыйкырып айтса жагабы дегендей. Аял деле ошол. Аял сөзсүз эле башың иштебейт, тамагың туздуу болуп калыптыр деп урушуштун кереги жок да. Бүгүн 1,5-ды жакшы көрүп калдыңбы деп мен кыздарымды тамашалап коем. Ачуураак салса тамактачы. Мына жактан кыйытып барып деңиз, алысын алып барып. Анан дагы эжеке сизге менимче ошол эле учурда баягы кайнене келин маселеси боюнча дагы менимче суроолор көп болсо керек дейм да. Анан атайын лекция өтөбүз. Ошол боюнча кандай кеңештериңизди берип келесиз? Бул менин автордук сөзүм, учкул сөз. Кайнене эл душман эмес. Кайнене экинчи апаң да. Анан биз мисалы өзүбүздүн апабыз деле аны кылба, мындай кылба деп урушуп, кемчилигибизди атабызга айтып коюп уруштурган учур болот го. Кайнене ошону кылса эле, ана көрдүңбү кайнене деген сезим болот. Кайнене деле апа да. Жөнөкөй алып караганда өзүбүз кантип бала чоңойтуп атабыз, түнү уктабай, токсикоз талгак болгон учурларыбыз, баланы түнү менен көтөрүп чыккан, оорубаганда кандай багыш кыйын, ооруганда. Ошентип чыккан баласына, чоңойткон баласына жүздөгөн кыздардын арасынан сени тандап берген аял сага эмне жамандык кылды? Ал экинчи эне. Анын кеп кеңешин, талашын, урушун, апам да мени жакшы болсун деди деп кабыл алсак эле көп нерсе жеңилет. Анан мен көп эле билем, 90% кайнене өзүнчө эле уруша бербейт. Бизден кетет да, бирдеме болот. Бул жерде энелик мээрим жана кызганычтын аянан ошол болсо керек дейм да. Мисалы үчүн баласын жакшы көрөт албеттечи, жанагы балам оорубасын, балам жакшы болсун дейт. Жанагы эненин бала болгон мээрими, кызганыч жанагы келин ортосунда, кайненин ортосунда маселе жаратабы. Ал бир 10 эле пайыз деп ойлойм да. Ал эне мынтип чоңойт да, уулум иштеп атса, акчаны таап келсе, бар жогун каржылап атса, убакты тамак болбойт деп урачышы мүмкүн уулуна. Эне дал мындай 2 килограмм эт кезинен чоңойткан да. Ошонун баарын бириңер 2 болсун, көбөйгүлө деп айтып аткан эненин кеңешин туура эле кабыл алыш керек деп ойлойм. Мен азыр кайнене боло элекмин. Мен келин катары келиндерге ушинтип айтмакмын. Анан бирок кээ бир кайненелер дагы бар. Мындай келин десе эле азыр мен кемчилигин издеп көрөйүнчү, бир айтышым керек ушуну депчи. Ал келин деген бул менин жанагы ФБРдын агенти эмес да. Келин деген бул сенин тукумуң улоочу. Эч качан өзүңүн кызың сенин тукумуңду улабайт. Ошол генди, ошол атты, ошол сенин жолдошуң, сенин балаңдын тукум келин улайт да. Эмнеге ошону жакшы сөз айтып, билимдүү кылып кырса болбосун. Менин өзүмдүн апам бардык келиндердин 1-2 курстан алды, баарын жогорку билимдүү кылып окутту да. Төрөп барбай калсак ошо барып, жана оформить этип, академия отпускалар эмне кыласың барасың? Мейли бир жерде иштеп, аябай кырып акча таппаса койсун. Биринчиден, наны бүтүн болот. Экинчиден, билимдүү аял, билимдүү бала тарбиялайт да. Бул менин тукумумду тарбиялоочу деп мамиле кылат. Ошол сыяктуу ушундай бир түшүнүү, кайра эле бири-бирин аябоо, кайра эле бири-бирин кемчилик менен сүйүү болуш керек го дейм да. Түшүнүктүү. Анан кыз баланын тарбиясында атанын ролу да чоң дейт да. Анткени атадан кандай атадан тарбиялса, кийин келечекте ошондой атасына окшош жигитти издей баштайт дейт да. Сиздердин атаңыздар кандай тарбия берет? Сиз өзүңүздүн атаңыз, андан кийинки үй бүлөдөгү сиздин жолдошуңуз кызына кандай тарбия? Мен ушу башында эле айтып өттүм. Менин балдарымдын апасы эч качан менин атама жетпейт депчи. Ошол айылда жашаса дагы 1 жылда бир цирк келсе, ошону таап ал жерде интернет жок, инстаграм жок, ошого алып келип кетчүбүз деп. Ар бир майрамда тизип барып, бул мамлекеттик майрам деп тизип барып отургузуп барат да бизде. Анан кечкурун келип, дневник, күндөлүктү текшерчи. Анан ошентип мотивация берип, ошого убакыт тапчы экен. Азыр мен мамлекеттик кызматкермин, шаарда анчалык ишим жок. Бирок ошентип күндө текшере алатам, мен күндө эле ошентип балдарыма көңүл бөлүп атам десем, кичине жалган айткан болуп калам. Ошондой ата эле. Атам өзү өлгөлө. Атам айтып калышат айылдагылар. Ушул 95-жылдар сенин атаң
аракет кылбаганда, ошол себепкер болгондо 1 айыл нан менен ундан өтө өксү болмок депчи. Азыр эми ошондой мамлекет кызматкерибиз, азыр өкмөттүн өкүлү барат, ун чыгаруучу цех деп ишканаларга барып лентасын кесип катышып келебиз, көрүп. Ошол убакта менин атам тегирмен деп эле ачкан. Ошондо ун чыгаруучу көп профилдүү цех ачкан экен атам 95-жылы. Кийин келип ошто могу ШХБК шаарчасында жалпы жеке коммуналдык тейлөө боюнча ишкана ачкан. Анан өмүрү кыска экен, ооруп калды. Ошентип чыгармачылык менен иштеген адам болчу. Изденчү, адал оокаты менен барып, өзүнөн ишеним берип, анан тынымсыз эмгек менен жүрчү. Анан малы жок уктап, анан себеби жок күлгөнүн көргөн жокмун атам. Атам келип атат, күндүзү телевизор бир чоңураак кино көрүп калсак, бирөөбүз эшикке күзөтчү болуп турчу элек. Өткөндө сен көргөнсүң, күндүзү телевизор көрбөгүлө. Күндүзү силер эс алгыла, тапшырма аткаргыла, бул силерге балалык таза абада жүгүргүлө деп талап коет эле. Ошонткенде бирөөбүз кезекке турчу элек. Атам кокусунан келип калса, баягы строительный ХСУ начальниги ары бери өтүп калып, бурулуп калса, биз тутулуп калбайлы деп, бирөөбүз кезекке турчу. Ошончолук жоопкерчилик, урмат бар эле. Мен атам, агаларым бир уруп буштаган эсимде жок. Бирок апам каалаган нерсени кылдыргысы келбей койсо, билбейм, атаңа айт, атаңан сурап көрчү, атаң угуп калсам эмне болот деген нерсе бар эле да. Ошон үчүн мен атамын, туура айтасыңар, атамын моделинде жигит издегенге аракет кылдым. Кудайга шүгүр, ошондой балдарына кайрамдуу жолдошко чыктым десем болот. Бүгүнкү күндө да менин эң негизги куралым балдарыма атаң угуп калса эмне болот экен? Эми атаңа айта албайм да муну. Атаңа жакпайт болуш керек деген. Атасы аны унчукпаш деле мүмкүн. Бирок менин куралым. Азыр эми менин балдарым баары тил курстарына кетти, жалган чынымы мындай сырым айтып кое берейин. Ушинтебиз. Ошон үчүн ата кыздарды мындай самооценка деп коебузго, өзүн өзү баалоосун өстүрүп, ийгиликтүү болуш үчүн, шашылып эле биринчи сүйүүсүн билдирген жигитке жүгүрүп чыгып кетпес үчүн, өзүнүн ордун билип, өзүнүн болочок жолдошун тандаш үчүн шарт түзүп турган биринчи фактор ата болуп эсептелинет. Уруша берсе, сен кимсиң, кыйкыра берсе, баарыңар ушундайсыңар дей берсе, кыз мен ушул эле турбаймынбы? Менин атам балабаса, анда мен көчөдөгү биринчи келген кызга татыктуумун деген сезим пайда болот. Бүгүнкү күндө кыздар бар шашылыш турмушка чыгып жазасын алып аткан болсо, энени эле уруша беришет го. Ата да өзүнүн салымын издесин ушул жерде. Бар ушул. Анан дагы жогоруда да айтпадыңызбы, эчке билимдүү эне билимдүү баланы тарбиялайт деп. Эми ушул кыздардын деги эле турмуш куруу курагы ушул боюнча сурагым келди. Азыр айрым кыздар мисалы мектепти бүтүп эле турмушка чыгып кетет, же болбосо билимге балким бала алуу болуп, билим алууга деле мүмкүнчүлүгү болбой калат дегендей. Деги эле турмуш куруусунда кайсы убак нормалдуу деп эсептейсиз ушулар боюнча? Белгилүү бир окумуштуудан, психологдон сурап, адам жакшы укташ үчүн канча саат керек десе, адам канча саат ылайыктуу деп эсептесе, 3 саатпы, 9 саатпы, эгер аз 10 саат да аз, мээсинде эсептесе, ошончо саат жетиштүү деп айтканы бар да. Турмушта деле ошондой. Кайсыл кез мага ылайыктуу десе, анда бирок бир нерсени эске алыш керек. Физикалык, биологиялык, билими, тажрыйбасы тараптан жетишкен мезгил, менин оюмча бир 20 жаш болуш керек. Мен өзүм 24-25 жашымда турмушка чыктым. Апам 21, кайненем 18-17 жашында чыгыптыр. Үчөөбүз тең эле бирдей ийгилик жаратып, бирдей эле бала тарбиялап атабыз. Үчөөбүз тең эле ушу педагогбуз. Демек, кайсыл мезгилде турмушка чыксаң дагы өнүктүрүп, ошондон кийин деле билим алып, өзүң алууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок баягы карап, тандап, турмушка чыккыча тандоо бул күнөө эмес. Чыгып алып анан мага карап өзгөр деген бул туура эмес деп ойлойм да. Ошон үчүн мен жалпы кыздарга айтат элем, билимдүү болууга, тажрыйба алууга, турмушка чыгууга аракет кылыш керек. Чубак ажы деген устазыбыздан мен түз эфирин кээде көрүп калчумун. Мындай жооптогу чечендик өнөрүн лекцияларда колдонуш үчүн. Ошондо кишиге мен 15 жашка чыктым, турмушка чыксам болобу деген бир кыздын сөзүндө, кызым андан көрө биринчи тамак бышырганды үйрөн деген сөзү бар да. Жолдошуңа болбосо балдарыңа беришиң керек тамактычы. Ал көчөдөгү тамак кандай тамак, ден соолук. Ошол үчүн ушул нерсенин баарына даяр болгон учур, турмушка чыгууга даяр болгон учур. Жакшы. Кийинки суроо мындай болсун. Улам игилик тепкичи көтөрүлүп бараткан сайын, азыр эми мына кызмат ордуңуз дагы көтөрүлүп баратпайбы? Сиз эңсеген эң бийик пик статус кайсыл жерден өзүңүздү көргүңүз келет? Мен эңсеген эң бийик пик бул кайсыл жерге барсам саламатсызбы эжеке дейт да. Миңдеген жүздөгөн мугалимдердин баягында көп айтышат, баягында сиз окуткан могул сабак, могул идея ой чыгарма менен эсимен чыга элек. Турмушта колдондум депчи. Ошондой студенттер көп болуп ыраазы болсо мен
жеткен, илимдеги, педагогикадагы жетишкен ийгилигим ошол. Ал эми турмуштагы мен издеген, мен кийгим келген такт бул баласы жакшы чыгып, элге жакшы кызмат кылып атат. Жакшы балдарды тарбиялаган экен. Рахмат бала тарбиялаганыңа. Рахмат ушу жолдошуңа жакшы аял болуп, рахмат ата-эне сыйлаганыңа деген статус, кызмат, тажы, ошол мен эңсеген тажы. Эң сонун. Маегүл Сулам бара-бара эле кызып баратат. Кесиптеш суроо берели деген суроолор саябагандай көп болот, бирок биздин убактыбыз чектелүү болуп атат эжеке. Акыркы суроо деле эмес, балким кайрылуу, кайсыл суроого жооп бергиңиз келип турат? Кандай суроо берсе, мага ушундай суроо берсе экен, журналисттер же башка бирөө мага ушундай суроо берсе, мен ушундай жоопту айткым келип атат деп. Же жүрөгүңүз эмнен калап жүрат азыр? Жүрөгүм бүгүн журналист кесиптештериме жана аялдарга кайрылгысы келип турат. Журналист кесиптештерим журналистиканын аябай мындай телчигип, жаңы багыт койтуу мезгилинде биз келдик да. Ошол мезгилде мен ЛТРге келгенде эң жаш, анан жаштардын бир экөө эле болчубуз да, ошондой мезгилде келдик. Ошондо коомдо мен чыгарган маалыматым коомдо пикир жаратат. Менин жүрүшүм журналисттерге карата пикир жаратат. Мен өзүм кандай алып жүргөндүгүм жалпы журналисттердин атына көө жабат же мактоо алып келет деген жоопкерчилик болчу эле. Ушул нерсени мен аябай кубанам, журналистика бүгүн өнүктү. Көп тармакта изденген адамдар бар. Блогер катары ютубта өзүнүн ийгиликтерин жараткан өзүңөрдөй балдар бар. Бирок журналист деген атты мен алып жүрөм. Менин атыман, менин пейилимен, менин бир кылганыман жалпы кесиптештериме көө жабылып калбаса экен деген нерсени жаш муундарда бир көңүлгө алып койсо. Экинчиси энелер, биз энелер бүгүн эне деген ушундай экен, аял деген ушундай экен, жалгаштыруучу, жабыштыруучу, сүйлөштүрүүчү, көпүрө болуучу вазыйпада болуп калат экенбиз да. Ушул нерсени кылып турсак, кайненелер уулу менен келиндин, келини менен кызынын ортосундагы, апалар ата менен баланын ортосундагы, биз жолдошубуз менен кайын журтубуздун ортосундагы бардык нерсеге жалгоочу, жабыштыруучу, үзүлгөндү улоочу, көпүрө болуучу миссияны аткарсак деп, бул бүтүп алып, көп кыйналып, жакшы бир үй кыргандай кубана турган миссия да. Ошол нерсени аткарсак, аткарып атасыздар. Айымдар бар, ошол нерсе бар, дагы күчөтсөк деп чакырып кетмекмин. Сон, биз ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Үй бүлөңүз ар дайым бакыттын ошол курчоосунда болсун. Таштан кадамыңыз арбаштай берсин. Рахмат, баарыңыздарга ийгилик болсун. Барыңыздар. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо кадамыбызды алдыга карай таштай беребиз. Алдыда дагы бир пайдалуу рубрика күтүп турат. Ал кандай түрмөк деп турган болсоңуз, бул албетте адистен кеңеш түрмөгү. Бул тармактан деги эле ден соолук жаатында өзүбүзгө жакшы бир маалыматтарды алып кайталы.